Амансыздарбы, ардактуу ага эжейлер, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, саламатсыңарбы, балдар. Бүгүн биз силер менен 2 класстын 4 чейрегиндеги 4 сабакты өтөбүз. Ал эми бүгүн мен силер менен Перизат Абдивахаповна ушул сабакты силерге өтөмүн. Китептин 70-бетиндеги 1 көнүгүнү ачкыла. Менин артымдан кайталап окугула. Дарак жемишинен таанылат. Дерево познается по плодам. Адам акылынан таанылат. Человек познается по уму. Шумкар учушунан таанылат. Сокол познается по полету. Китеп 70-бет 3 көнүгү. Төмөнкү сөздөрдү пайдаланып, мөмө жемиштерди сүрөттөп жазгыла. Ширин, бышкан, тоголок, сүйрү, кызыл, көгүлжүн кара, сары, таттуу, кычкыл. Используя следующие слова, напишите предложение, описав следующие фрукты. Алма, алмурут, кара өрүк, шабдалы. Мисалы карагыла. Өрүк, кызгылт сары, таттуу, бышкан жемиш. Дептериңерди ачкыла. 10 апрель, жума, дарак жемиши менен баалуу. Дерево ценно плодами. 3 көнүгү деп өрүктү жазгыла. Өрүк кызгылт сары, таттуу, бышкан жемиш. Эми алманы, өңүн, даамын кандай жемиш? Алмурут, кара өрүк, шабдалы. Буга чейинки үлгүгө таянып, бул сөздөрдү пайдаланып жазасыңар. Эми 71-беттеги 4 көнүгүүгө көңүлүңөрдү бурсаңар. Диалогту окугула. Чыпалак бала Улукбек айтып атат. Улукбек, сен эмнени жакшы көрөсүң? Мен бананды жакшы көрөмүн. Ал даамдуу. Улукбек, что ты любишь? Я люблю банан, он вкусный. А сен эмнени жаман көрөсүң? А что же ты не любишь? Мен лимонду жаман көрөмүн. Я не люблю лимон, ал кычкыл, он кислый. Балдар, силер дагы ушундай диалогту түзгөнгө аракеттенгиле. Мисалы, банан дегендин ордуна башка жемишти, тот фрукт, который вам нравится, анан даамдуу, вкусный дегендин ордуна башка вкустуу, мисалы, таттуу болушу мүмкүн, ачуу болушу мүмкүн. Почему вы любите тот или иной фрукт? Мисалы, лимон. Лимонду эмнеге жаман көрөсүңөр, же болбосо лимондун ордуна бир нече жашылчаларды кошуп койдум. Я добавила еще несколько овощей, пияз, сарымсак, калемпир. Эмнеге жаман көрөсүңөр же эмнеге жакшы көрөсүңөр? Бири-бириңер менен ушул тууралуу сүйлөшүп көргүлө. 6 көнүгү. Тексти чогуу окуйлу, которолу. Давайте вместе прочитаем текст и попробуем сделать перевод. Акылай алмурутту жакшы көрөт. Алмурут ширин. Акылай любит грушу. Груша сладкая. Азат шабдалыны жакшы көрөт. Азат любит персик. Шабдалы да ширин. Персик тоже сладкий. Чыңгыз кара өрүктү жаман көрөт. Чыңгыз не любит сливу. Кара өрүк кычкыл. Слива кислая. Алёша лимонду жаман көрөт. Алёша не любит лимон. Лимон кычкыл. Лимон кислый. Келине балдар 7 көнүгүнү дептерге жазгыла. Суроолорго жооп бергиле. Напишите тетрадь 7 көнүгү, мисалы үлгү.
Вот образец. Акылай эмне үчүн, акылай почему Алмурутtu жакшы көрөт. Алмурут ширин. Азат эмне үчүн шабдалыны жакшы көрөт. Чыңгыз эмне үчүн кара өрүктү жаман көрөт. Алёша эмне үчүн лимонду жаман көрөт. В предыдущем тексте мы рассказали, кто что любит и почему, или же кому какой фрукт не нравится и почему. Балдар, силер азаматсыңар, мен силер менен сыймыктанамын. Эми силерге үй тапшырма. Силерге кайсы мөмө жемиштер жагат? Эмне үчүн жагат? Же жакпайт? Айтып бергиле. Напишите, какие фрукты вам нравятся, или же какие фрукты вам не нравятся. Их должно быть 6. 6-га чейин. Макулбу? Саламатта калгыла. Урматтуу ата-энелер, урматтуу ага-эжелер, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.